Мен ызычуу болушат, кечинде баягы кээде талаш тартыш болуп кетет, баягы последний клиентке чейин иштешет да буларчы. Бишкек шаарындагы номер 3 кесиптик техникалык окуу жайдын жетекчилиги Разаков көчөсүндө жайгашкан Social Coffee кафейнясы менен күн алыс урушуп келатканына көп болду. Мамлекеттик билим берүү мекемесинин имаратынын бир бөлүгү бул коомдук тамактануу жайына ижарага берилип келаткан. Ижара мөөнөтү 2027-жылы аяктайт. Бирок соңку жылдары ижарага алынган жайды кайтарып берүүнүн ордуна дагы бир залды алууга аракеттер болуп жатыптыр. Негизи эле окуу жайлардын ичинде, тем более помещениянын ичинде мындай көңүл ачуучу, кальян чегүүчү, спирт ичимдиктерин колдонуучу окуу жай жанагындай ресторан болбош керек да. Ага да карабастан мен канча бир жолу конфликтный ситуациялар болгон, канча балдарыбыз уктай албайт, кальяндын жыты 5-ташка чейин чыгат. Айрым маалыматтарга караганда, бул кафе мурдагы премьер-министр, азыр Белоруссияда баш калкалап жүргөн Данияр Усенов же Даниил Урицкийге таандык. Эл арасында коллектив ичинде айтылып калып атат, бул жана жогорку кеңештин депутаты Динара Исаеванын кызы иштетет экен деп угабыз да. Бул баягы азыркы учурда Минский шаарында жашап аткан Данияр Усенов мурунку премьер-министрге караштуу деп айтышат. Кафенин жетекчилигинен айрым фактыларды тактоо аракетибиз ишке ашкан жок. Эшиктин алдында тосуп турган адам өзүн кафенин администратору деп тааныштырып, суроолорубузга жооп бере алган жок. Ал эми жетекчилигин чакырып берүү өтүнүчүбүздү орундатпады. Я вам касательно ответов на эти вопросы дать не могу. И комментарии также. То есть, прошу понять правильно. Соңку жылдары өлкөдөгү кесипчилик техникалык окуу жайлары мышык ыйлары кабалга кептелген. Ар кандай кызыкчылыктардын айынан окуу жайларга чабуул жасалып, гээсинин имаратына көз кызарткандар болсо, гээсин жоюп жиберип, жеке бизнеске айлантууну көздөгөндөр бар. Жетекчи катары сиз чечпейсиз да. Биякта өкмөттүн токтому турат. Чокморов атындагы деп. Замира реорганизация жасаган учурда билесизби? Чокморовдун атын такыр эле чийип салгансыңар. Биз шырылдагандан кийин Чокморов деген атын коюп койгонсуңар. Сүймөнкул Чокморов атындагы кесиптик техникалык окуу жайдын айланасындагы чырда көп жылдан бери токтобой келет. 10-чу кесиптик техникалык лицей менен бириктирип салышкан. Муну оптималдаштыруу максатында деп түшүндүрүшкөн. Бирок окутуучулар жамаатынын айрымдары мындай өзгөртүүгө каршы болуп келишет. Чокморовдун атын өчүрүп, улуттук буюм тайымдарды жасоого адистешкен колөнөрчүлүккө үйрөткөн окуу жайды жоюп салгылары келип жатканын айтышууда. Анын үстүнө жаңы жетекчи келгенден бери 20га чукул мугалимдердин санын кыскартып, 9 устат 5 мугалимди калтырган. Ошондой эле 40га чукул студент отчисленияга кеткен. Анан бул өзүнчө бөлүш керек. Мен чисти өзүмдүн оюм ушул. Бул учурчаны өзүнчө бөлүп, жашынкы колонуучуларды өркүндөтүш керек. Бул негизи Кыргызстандын биринчи эле лицосу болуш керек, бул колонуучулар. Бүт жагынан таанылган нерсе ушул. Действительно бул атактуу эң жанагы биздин элитабыз деп койсок да болот да жана. Туурабы? Ошого кирет да. Бул деген канча деген Советтер Союзунун премиясын алган. Анан ушунун атын өчүп салганда мен таң калыштырып атам. Бирок лицейди соңку 1,5 жылдан бери жетектеп келе жаткан Саадат Жаманкулова мындай айыптоолорду четке какты. Тескерисинче окуу жай ал жетектей баштагандан тартып, өнүгүү жолуна түшүп, оңдоп түзөө иштеринен өткөрүлгөнүн айтууда. Биз биякта келгенде действительно окуу жай өзүн жоготуп койгон. Ар кимдер иштегендердин мынакей ар бир мугалимдин өзүнүн требования, профстандарты бар, квалиф характеристикалары бар да. Ошолорго баары татыктуу болуш керек да. Мен келсем, берди мен тозуп атат бир толук аял. Сиз ким десем, мен помощник завхоза дейт. Айланайын. Ушундай должность барбы дедим. Директордун мындай кебин анын кол алдында иштегендер да тастыкташты. Калыс киши катары айтайынчы. Ушул окуу жайдын бактысы ушул киши директор болгондон бери ачылды. Мынакей момундай ремонт 40 жылдан бери болуп болчу. Бул бир. Экинчиден куугунтукту азыркы боолардын Ашырованын командасы жүрбөй ушул жерде. Топтошуп силердин көргөндүрсүңөр. Ошол мурдакы директор Ашырованын командасы. 40 жылдан ашуун тарыхы бар Сүймөнкул Чокморовдун атын алып жүргөн окуу жайды 10-чу кесипчилик лицейге кошуу аракети былтыр башталган. Окуу жайдын аталышы өзгөрүп, жөн гана 10-чу кесипчилик лицей болуп калган. Бир катар мугалимдер наразылыгын билдирип чыккан соң, кайрадан Сүймөнкул Чокморов атындагы 10-чу кесипчилик лицей деп өзгөртүүгө аргасыз болушкан. Бирок муну менен чыр-чатак токтоп калган жок. Нааразы тарап эки окуу жайды бөлүп, колөнөрчүлүккө үйрөткөн лицейди жайына коюуну өтүнүп жатышат. Алардын өтүнүчү жогору жактагыларга качан жетет белгисиз. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.